Өлкөбүздүн беделдүү ишканасына 30 жыл. Тактап айтсак, Кыргызстандын топ-10 алдыңкы компаниясына кирген Кыргыз Алтын ачык акционердик коому 1992 жылдын 15 октябрынан тарта иш алып барып келет. Учурунда мамлекеттик чек арада орун алган туруксуз жагдайдан улам салтанаттын убактысы жылдырылып, 15 декабрда Кыргыз улуттук опера жана балет театрында майрамдык иш-чара өттү. Директордун айтымында Кумтөр Голд ишканасынын 100% мамлекеттин карамагына өткөнү юбилейге эң чоң белек. Өзүңүздөр билгендей, өлкөдө ар кандай кыйын убакыттар болуп келген. Ошого карабастан Кыргыз Алтын өзүнүн ордун ар дайым сактап келген да. Анан азыркы мына быйылкы жылы өзүңүздөр билгендей, Кыргыз Алтын 10 Кыргызстанда эң чоң ишканалардын бири болуп эсептелет. Азыркы учурда Кыргыз Алтында 7,5 миңден ашыгыраак адам иштейт. Быйылкы жылы Кыргыз Алтын ушул салык төлөмдөрү жана башка социалдык төлөмдөрдү кошкондо 5 миллиард 200 миллион сомдон ашыгыраак төлөмдөрдү төлөдү да. Президентибиз Садыр Нуркожоевичке чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул Кыргыз Республикасына, Кыргыз элине жана Кыргыз Алтынга чоң белек кылды. Бул Кумтөрдү 30 жылдык марекебизге 100% Кумтөрдү Кыргыз Алтынга өткөрүп берди да. Коюлган пландардын баарын ишке ашырып атабыз. 2022-ге 23-кө мындан дагы чоң глобалдуу иштерди ишке ашырганга аракеттерди кылабыз. Иш-чарага ишкананын ардагерлери, өнүгүшүнө салым кошкон инсандар конок катары чакырылып, эстрада ырчыларынын коштоосуна чакан концерт жана атайын сый тамак уюштурулган.